Кожо Насирдин казан тууду. Кожо Насирдин бир күнү кошунасынын казанын сурайт. Кошунасы берет. 2 күндөн кийин казандын ичине мискей кошуп, кошунасынын үйүнө алып барат. Кошунасына казаныңды бергениңе рахмат, мына алып келдим дейт. Кошунасы: бул казан меники, бирок мискейди эмнеге алып келдиң деп сурайт. Кожо Насирдин анда: коңшум сенин казаныңдын боюнда бар экен, биздин үйдө төрөдү деп жооп берет. Буга кошунасы абдан сүйүнөт. Бир айдан кийин Кожо Насирдин кошунасынын казанын кайра сурайт. Кошунасы казанын дароо берет. Анткени Кожо Насирдин мага дагы бир мискей берет деп ойлойт. Арадан күндөр, жумалар, айлар өтөт. Бирок Кожо Насирдин казанды кайта алып келбейт. Кошунасы буга таң калып, анын үйүнө барат. Кожо, менин казаным кана? Эмне жеткирип берген жоксуң? Деп сурайт. Кожо Насирдин кошунасына кайгылуу кейипте: коңшум, арты кайрылуу болсун, сенин казаның кайтыш болду дейт. Буга ачууланган кошунасы Кожо Насирдинге: Кожо, сен эмне деп жатасың? Казан да өлмөк беле? Казандын жаны жок да деп кыйкырат. Ошондо Кожо Насирдин кошунасына: бая күнү сенин казаның тууду дегениңде дароо ишенген элең, азыр сенин казаның өлдү десем эмнеге ишенбейсиң? Деген экен.